жырларды жазып жатасыз. 10 жылдан ашуун болуп калды. Ыр чөйрөсүндө, ыр дүйнөсүндө эмгектенип, алектенип келе жатасыз. Эми кантсе дагы айым болгондон кийин тиричилик деген нерсе болот, үй бүлө деген нерсе болот. Ал жакта сизге ким жардам берет, ким көмөктөшөт, ким сизди колдойт дегиз эле. Мен энди Кудайга шүгүр, мен 6 баланын апасымын. Балдарым бары ер жетти. Эң эле кенжем 86-жылкы. Кудайга шүгүр адал бир 6 баланын энеси, кыз 2 уул 4 кыздын апасымын. Анан азыр менин жолдошум бар, Абышкам. Ал Кудайга шүгүр мени ушунчалык колдоп таяйт, сүйөйт. Бир немеге байланыштуу келе албай калды, келмек элем, шартка байланыштуу. Анан дайыма мына ушул китепти, ошол чалым аркасы менен ушул китептерди барып чыгарып атам. Мени аябай колдойт. Сайыр апаларга жиберет, кийимимди өзү неме кылат. Башка эч спонсор бизге эч кийим алып бербейт. Жалаң мен чалым алып берет кийимди. Муну кийсең болот, тигини кийсең болот, буну жазсаң болот. Ишенip колдойт мени чалым. Мен ушунчалык бул дүйнөдө мен чалым аябай ыраазымын. Ушунчалык колдогон. Анан балдарым менде бактылуу бай бичем, ушунчалык балдарым бактылуу азыр. Жакшы эки кызматта иштейт, чоң кызматта. Балдарым да иштешет, бирөө Москвада. Баары турмуш жакшы. Кудай ден соолук берип эле, мага күч кубат берип эле, мына китептерди жазганга шарт түзүп эле Кудай. Кудайдан күтөм да ушуну айланайын. Эң жакшы анда сиз айтып кеттиңиз, бара-бара лирикадан алыстап, үй бүлө тууралуу, бала мекен тууралуу жазып баштадым дедиңиз. Келиңиз анда сизден бир балдарыңызга арналган бир ыр сурансак сизден. Жок болсо да балдарыма, жок болсо да ата энем, мен энди жалгыз эмесмин. Кандай жумуш болсо да, уул кызым менин кеңешчим. Жакшы эле күтөт алганым, өзүмдөй болду балдарым. Жамандык көрбөй турмушта, көрөйүн жашоого алганым. Жашоого кубат күч берген балдарым менин кубатым. Дүйнөдөн өтүп кеткенде аркамда калар мурасым деп балдарыма арнадым. Стоп.